Мына көтпөй кайра ДТП болду. Тугандар. Ассаламу алейкум тугандар. Бул Жалал-Абад маданият жолу Базаркоргон району кеңеш тилкесинде туура эмес курулган айланма жолдо ДТПлар аябай ушул убакка чейин көп болуп келген. Ушул маселени чечүү максатында жергиликтүү өкмөт, областной өкмөткө кайрылганбыз. Жыйынтыгына транспорт министрлигине барып келдик. Ошол министрдин чечимин алдыда көрөсүңөр. Бул азыр кыска көргөзгөнүм. Мурда Саип Айбек YouTube каналында толук видеолорду көрсөңөр болот ушул боюнча. Бирок ошолордун үзүндү кылып, азыр хронометраж кылып силерге азыр тартуулап атам, кененирээк түшүнсүн деп. Анан алдыда ошол чечүү жолдору бар. Каналдан алыстабагыла, каналга катталгыла, сөз жазбагыла. Бурулуп чыгайын деп атсам эле, мыяктан келип, тарс деп сузуп. Кандай ой деле жок. Круговой туура эмес болуп атат да, ошондочу круговой деген келип туруп, кайсы бир жол болбосун круговойго келип туруп, жол круговойго келип сайылыш керек деген. Түз өтүп кетем десе круговойдун ичине кирип бүтүп болуш керек. Сайылыш керек. А бул жерде линия түз да, карасаңыз, түз. Тиги круговой мо линияга да мерге разметка коюлган учурда деле разметка коюлат да. Эрежеси боюнча эки четине коюлат, ортого сплошной или үзүк сызык коюлат да. Түз эле да бул. Түз. Жерден жашпаганы ойдон өтүшөт эле ар дайым. Кечээнден бир чоң фура келип отуп, могу жерден бура албастан чүт-чүт ошо балдар фуранын астына кирип кеткенге сал калды да. Аз калды муну. Фуранычы мынтип айдайт буларчы. Жаман жакын айдашат да. Опасно болот. Тугандар, протокол түзүлөт. Кечке бизде авария болду деп, ушул трамес курулуп калган проекттин негизинде авария болду. Мындай авариялар көп болуп атат да. Бардыгы эле видеого түшпөй атат да. Кайсы КамАЗ менен согуштур? Оң жагын карасам эле келип тийип коюп да. Мына мындайлар ГАИдин отчетуна түшпөй калып атат да. Нол жака да бир Волга түшүп кетти эле. Жол түп-түз да мына тургандар. Жол түп-түз. Бүгүн дагы болду, эртең менен авария. Эртең менен эрте дагы болду. Эрте болду. Кайсы жерде болду? Ушул жердеби? Ушул жерде. Эртең менен эрте болду. Бул жерге бир ГАИдин копкончу эң опасный зона ушул жерде. Су башталып кайнап калып атат ушул жерде. Кайсы Жакшы бир сыйкатар койгон ушул жерде. бул мыякта кара. Күндө карабай жатпайбыз. Оомайт круговой дегенден кийин круговой колдонуш керек да жерде. Туурабы? Анан кийин жарымы круговойго айланып атат, жарымы түз салып атат. Азыр кандай бул? Август 2023. Мына министр транспортуна келдик. Советскийдеги круговой маселесин чечүү боюнча. Болуш керек проект турадан бар. Балким булар съезд айтылса керек биякта. Съезд биздин жолго балким булар. Боюнча кат жазылат деп атат, туурабы? Жазганда сразу эмне? Кат жазып атканда именно бизге жазгыла, Минтранска и копиясын бияка. Түшкөндөр ошкондой. Бизге могу жерде эки эме бар да, азыр мына вариант болсо, бул жер менен бул жерге сөзсүз керек. Эки чоң торговый центр бар, турат. Бизде эки проекте турат. Проекте бар. Анда бул Көчө светофор менен боло турган болду. Хорошо, деме кылганда ушундай бияктан болсо карап чыккан баамтен. Ошол боюнча давай светофорлорду коюп иш баштагыла. Проект боюнча ушуну жазагыла. Анан тез бүтүргөндө болду. Эртелек жол вот болсун. Эртелек вот болуп туруп элге тапшырып бергенде болот. Түшүнөрбү? Бүт училищтын баары тең болсо карап чыгасаң, карап чыгып кайсы жерде недостатоктор бар экен, карантин срогунан бери ошо карантин срогу менен таза иштеп карап чыккан. Кайсы жерде кандай немелер. Жол идеальный ошто. Разметкалардын баары тең мына немеге чейин айтып атасак, разметкасы график боюнча. Качан башталып атасың? 15-августта. 15-августта ошону баштаган, графиктен кечикпесин. Азыр болсо мына жолдун баары тең салынды. Салгандан кийин скорость менен айдап алып, жакта мына мен кечөө келдим. Кечөө келгенде аяктан неме экен да, разметкасы жок. Кто как ездит, не знает, да? Азыр мына кичине жагы сейлеп кетсе болсо, вообще көрүнбөй атат жол. Ошол себептен давай разметкасын тез кыйынтыраак кылдым да. Знактарды коюп баштаган да. Параллельно сага. Ошо асфальттарды болсо мына мен көрдүм немесин. Асфальт азыр жери калыптыр, по-моему, 150 200 метров. 250 метр. 250 метр калыптыр. Я так визуально кечөө көрдүм десеңчи. Да, ошонусун графиктен талап коюп туруп, график менен бүтүрөсүң. Белки разметканы мана иш алып барасың. Түшүнүп, давай. Урматтуу тугандар, министр менен сүйлөшүп чыктык. 4 көчө маселеси чечилди. Круговой эмес 4 көчө боло турган болду. Эгер круговой болсо, светофор болбой калат экен да, анан жөө өткөндөргө тоскоолдук жаратылып калат да, кооптуу болуп калат өмүрүнө. Мурдагы видеолорунда көрсөңөр болот. Бизге круговой светофор менен деп айтканбыз, тилекке каршы андай бизде жок экен, ПК нормативтерде. Ошон үчүн азыр ошол 4 көчө светофор менен боло турган болду. Плюс видеокамераны да айттым, ал келечекте да каралат деди.
ага кошумча ошол жанагы Базар Коргон району боюнча Базар Коргондун кире беришинен чыга беришине чейин светофор жазгам. Ошол 5 светофор каралды. Кошумча светофорлорду атайын гаилердин эксперттердин жыйынтыгынын негизинде кийинки планга, кийинки жылга калтырабыз дейт. Ал боюнча дагы кошумча дагы кат жазабыз. Ошо эксперттер менен кошо анализдеп, жергиликтүү тургундар менен кайсыл жерге светофор койсок, ошону чечип, анан дагы сунушубузду беребиз да. Кошумча жана көпүрө маселеси боюнча дагы кайрылдым. Базар Коргондогу жана Жыпырымдогу көпүрө азыр прокуратурада ошол маселе толук чечилмейинче сот иштери менен ал жака кириш алышпайт экен. Ошол сот иштерин тездетиштириш керек да. Экинчи Орто Сай айылындагы көпүрөнү карап чыксак болот дейт. Атайын экспертти жөнөтүп, ал маселени чечсек болот дейт да. Ошондой. Азырынча жаңылык ошол. Андан анан дагы бир экинчи маселе кошумча, Базар Коргон көпүрөсү боюнча. Мына жаңа биздин көпүрө азыр Бишкек Ош жолундагы көпүрө. Кийин Жыпырымдагы көпүрө 69 миллионго бүткөн. По проекту мурда биринчи проект боюнча 37 миллионго бүтмөк. Анан бул жерде Орто Сай деген айылыбыз бар. Ошол айылыбыздагы элдер мынакей картаны көргөзүп коеюн. Ушул айланып, ушул жолду 10 10 13,5 километрге чейин айланып калышат экен да. Эгерде ушул көпүрөнүн маселеси бүтүп калса, анда бул маселе чечилет. Но пешеходныйды машина өтө турган кылыш керек. Муну да ошондой жасаш керек. Кийинки маселе бул айылга, районго светофор коюу боюнча. Бул кыргыз маселеси чечилди. Бул жерде азыр мен ошол жол боюнча кызматка берем бул катты. Быйылкыга 5 светофор экен, кийинки жылкыга планга киргизебиз дегендей кылышты да. Ага чейин бир анализдеп чыгышат экен ушул жолдорго. Базар Коргондун кире беришинен баштап ошол Акманга чейин трассаны бойлогон жол светофорлор. Алдым деп кол коюшту. Ошол кат. Справканы айттым, акчаны айттым. Ойлонуп туруп калышты. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Эки бала. Чуркап өттү. Бала экен да, мына балага көзөмөл жок. Каалагандай болуп чуркайт. Мына Lexus кетти. Audi күтүп атат. Ал жерде көрдүңөрбү, адамдар чуркап атышат. Кургойдо мен айткандай мурдагыдай машина токтобойт, поток токтобойт. Аркы бетке өтүш үчүн чуркап өтүшүм керек. Жаш балдар кантип өтөт? Кары картаңдар кантип өтөт? Ушинтип өтүшөт. Бардыгы эле мынтип чуркай албайт. Азыр мен жолдон өтөйүн. Пешеходдон мени өткөзбөй көрөбүз. Ана. Токтогон жок. Сигнал берип өтүп кетти. Эптесең өтүп ал деген сөз экен да. Азыр мени аз калды, директор уруп кетейин деп. Бул жерге сөзсүз эме керек, светофор керек. Жалаң эле круговой жетишпейт бизге. Азыр мен го тез басам. Менден жай баскандар бар, кары картаңдар, жаш балдар, алар кантип өтөт? Аз дагы өтүп көрөм. Сапка жаш балдар өтөнүп чуркай бишет. Ал учурда кандай болот? Азыр аркы келаткан байшыгыбыз текшеребиз. Эме апасына жолу канча экен? Ушулар кантип өтөт? Ассалам алейкум, кандайсыз? Жакшыбы? Мал круговой боюнча оюңуз кандай? Кандай десем? Менимче туура эмес го кичине жери. Туура эмес. Түз болуп калганда көрдүңүзбү? Калганда. Анан эми мисалы үчүн азыр бул жактан жүргөндөр тиги күтпөйт да. Күтпөйт. Кокустук болушу мүмкүн да. Андайлар болду, сиз көрбөй калдыңыз да. Ооба. Жаш балдарды карайын. Азырда кечимиз ушуну мүмкүн болсо ортого жылдырыш керек да, анан кругой катар кылыш керек эле. Ооба. Эми могул жерден кантип өтөйүн деп атасыз азыр мына пешеходдон? Эми бул жерде эми жанагы светофор деле жок экен. Светофор да жок. Ошону койсун деп атабыз да. Эми светофор жок болсо эми азыркы шопурлар көптөрү мисалы кое алган да. Азыр ону полосаны көрүп туруп пешеходду кое берейин деген үмүт жок шопурларда, менин оюмчачы. Алар газ басат болду. Пешеходко көңүл бурбайт.
катачылык бар, аны түзөп койсо болот. Пока не поздно. Пока не поздно. Ментке мына кишибиз биздин ушул жерде жашаган тургунубуз көндү. Азыр жолдун аркы бетине өтөт. Кой туруңуз. Мына азыр аны кара каттылдан. Эми өтүңүз. Негизи бериш керек сизге жол. Муну караң. Токтогон жок, бирөө дагы. Мына, бирөө токтоду. Алыстан көргөн үчүн. Эми элестеп келе, тормозной путь кандай? Жаш балдарыңарды ушул жерден өткөзгөндөн коркпойсуңарбы? Светофорду сөзсүз койдурушубуз керек. Ара кара, круговойдо эми. Түп-түз келишет башталар. Круговой көрүнбөйт. Оң жакка жылган. Ошондой, эмне болду? Кандай сезимдер болду? Аччы. Жакшы, бу жерде страшныйраак болду. Эми жаш балдарды элестеп келе кандай болот? Страшныйраак болду. Себеби ошо кандай келип атат, ошо скоростьмен өтүп кетти азыркы машиначы. Светофор коюш керек, жактан жибериш керек деген менин оюм. Бул учурда курулган биздеги айланма жол, Азверт ишканасы курган жол. Бул аябай көп ДТПга учураткан жол, Бишкектен келаткан жол түз болуп калгандагы Круговойдогу өзүн главный деп, түз жолдон келаткандагы өзүн главный деп анан ДТП болуп, жарандарыбыз бул жолго нааразы болуп, анан кайрылып башка долбоорду сунуштаганбыз. Бул долбоордо 4 көчөнүн ортосунда турат, айланма жол. Бирок бул жерде нормативдер боюнча круговой болсо, ошол светофор болбойт экен да. Светофор болсо круговой болбойт экен. Ошо экөөнүн бирөөсүн тандагыла деди. Круговой бул катуу ылдамдыкта келип басаңдатканы менен жөө өтүүчү адамдардын шарты ыңгайы түзүлбөй калат экен. Бул алдыда видеодо көрөсүңөр. Атайын видео тарткам. Сырттан машина келатканда, круговойго кирип баратканда жөө өткөн адамдарга пешеходный линияга токтобой түз өтүп баратышат да. Бул жерде жаш балдар өтөт, кары-картаңдар өтөт. Светофор сөзсүз керек. Круговой болсо светофор болбойт экен. Ошол себептен биз ошол светофорду тандап алдык. Элдердин коопсуздугуна, автоунаанын коопсуздугуна мен мондай вариантты сунуштагам башында. Муну мен автодорожныйга чалып, профессорлордон сурасам, бизге Германиядан келип ушул вариантты сунушташкан дейт. Мына кире бериш жери кууш, чыга бериш жери, кире бериш жери кенен, чыга бериш жери кууш. Анан светофор бар. Бул жерде машина өткөнгө да жакшы, пробка жок. Жөө өткөн адамдарга да жакшы, безопасно деп айтканда. Анан ушул вариантты мен өкмөткө сунуштагам. Бизде нормативде мындай жок экен. Эми качанга чейин мындай нормативде жок деп жүрө беребиз, заман өзгөрүп атат. Заманын талабына ылайык ушундай айланма жол светофор менен негизи жасашыбыз керек. Эми мунун нормативин документациясы кылганы аябай көп убакыт кетет экен. Бизде мына сентябрь болуп атат, балдар мектепке барат. Бизге тез арада ошол 4 көчөнү бүтүрүп ошол светофорду коюп берсе, мүмкүн келечекте ушул вариантты сунуштап, ошо нормативдерге киргизип, ушул вариантты жасасак аябай жакшы болмок. Бул жерде болбосо да азыр башка жактарга ушул нерсени жасап калышыбыз керек. Бир качандыр бир мезгил келет, бирок ушул жерге ушундай светофор, ушундай круговой, ушундай светофор менен салабыз деген ниеттебиз, туугандар. Бул ошол кеңештеги 4 көчөнүн кесилиши, анан ол ак менен сызылган жерлер булар коомдук жайлар, жөө өтүүчү тротуарларда. Убагында жеке адамдарга сатылып кеткен да, анан кафелер курулуп кеткен, ишканалар. Ошол жерлерди сөзсүз ачышыбыз керек. Анан ол түздөн сызылган жер бул Минтрансқа карайт экен. Министр айтат, эгерде коомдун кызыкчылыгына, керегине жараган жер болсо, бул жерде биз эч кандай соттун чечими жок эле алып кое алабыз дейт. 1000 кызыл китеби болсо дагы. Эгер кызыл линиядан чыгып кеткен болсо, бул маселени оңой эле чечип коебуз дейт. Анан мына үстүндөгү жерлер бул мэрияга карайт экен. Ошол мэрия бул жерди ачыш керек сөзсүз. Мына сентябрь келет атат, балдардын өтүүсүнө мындай коопсуз тротуарды, жөө өтүүчү жайды камсыздап бериш керек. Туугандар, өзгөчө рахмат айтып кетүүчү адамдардын тизмеси. Бул биринчи элим, базар курган элим. Колдоп кубаттап бергениңе рахмат, жигиттер, апалар, аталар. Экинчиси бул министр транспорту жеринен тез чечип берди. Жакында сентябрь болот, окуучу мектеп башталат. Балдардын өтүүсүнө өтө жакшы болот да. Коопсуз болот. Үчүнчүсү бул жогорку кеңештин депутаты Масабиров Талай. Төртүнчүсү ушул аппаратта иштеген жигитибиз, президенттин аппаратында. Бешинчиси бул жергиликтүү районубуздун акими жаңы келген. Алтынчысы бул Туралы жигитибиз. Анан туугандар,
жалпы ушул маселени чечип алганыбыз келечек үчүн жакшы иш болду деп ойлойм.